Аналитик болуу деген эмне? Жана кандай адамды аналитик деп айтса болот? Сиздин кандай күчтүү жагыңыз бар? Өзүңүздү жакындан тааныгыңыз келсе, анда 10 мүнөттүк подкасттан алыстабаңыз. Достор, кандайсыздар? Саатыбыздын башында эле барыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына чакыргым келет. Катталганды унутпаңыздар. Жана +1 301 760 60 70 WhatsApp номерубуз дагы кызматта. Ошону менен катар ушул подкасттардын негизинде суроолор бар болсо, сунуштар же бизден менен жакыныраак таанышкыңыз келсе, ылдый жакка комментарийге жазыңыз, WhatsApp'тан жазыңыз. Сиздин ар бир билдирүүңүзгө кубанычта болобуз. Биз болсо Gallup институтунун күчтүү жактар боюнча эң сонун маалыматтарын андан ары бөлүшөбүз. Жана бүгүнкү кезектеги күчтүү жак 4-чүсү бул аналитик. Эске сала кетейин, достор, ар бир адамда күчтүү 5-тен 12ге чейин күчтүү жак болот деп айтканбыз. Ошол күчтүү жак адамдын таланттарына байланыштуу. Качан талант плюс ага инвестиция болгондо адамдын күчтүү жагы келип чыгат. Ошондуктан өзүңүздү жакшылап тааныңыз дагы, жашооңузда ийгиликтерди багындырыңыз. Кыраак ой жүгүртүүңүз сизди башка адамдарды эрегишке чакырууга аргасыз кылат. Аналитик далилдегин. Сен айтып жаткан нерсенин эмне үчүн туура экенин мага көрсөт. Мындай суроолордун алдында айрымдар өз теорияларынын ынанымдуу эмес экенин моюнга алышат. Сиз үчүн негизги нерсе мына ушул. Сиз башкалардын идеяларын сөзсүз жок кылууга умтулбайсыз, бирок так негиздерди талап кыласыз. Өзүңүздү объективдүү жана эң жаман ойсуз деп эсептейсиз. Так маалыматтар менен иштегенди жакшы көрөсүз, анткени алар субъективдүү ой жүгүртүүлөрдөн алыс. Аларда күмөн нерсе жок. Эң түпкү маалыматтар менен куралданган сиз мыйзам ченемдүүлүктү жана өз ара байланышты издейсиз. Тигил же бул көрүнүштөр бири-бирине кандайча таасир этерин түшүнгүңүз келет. Алар өз ара кандай шайкеш келишет? Жыйынтык кандай пайда болот? Ушул жыйынтык каралып жаткан теорияга же абалга туура келеби? Сиз жообун издеген суроолор мына ушулар. Эң башкы себеп ачылмайын, катмар артынан катмарды сыйыра бересиз, издей бересиз. Адамдар сизде логикалуу ой жүгүрткөн, анан катаал адам деп эсеп. Бул аналитиктерге таандык. Өзүңүздү көрдүңүзбү? Кийинки күчтүү жак организатор. Мынакей организатор. Дирижерсуз. Хордогу дирижерлорду көрдүңүз беле? Хорду, оркестрди башкарган. Татаал жагдайда туш болгонуңузда бардык өзгөрүлмөлүү факторлорду башкаргыңыз келет. Аларды максималдуу түрдө жемиштүү конфигурацияга жеткенге ынанмайын, аларды түзүп, улам оңдоп түзө бересиз. Өзүңүздө кандайдыр бир адаттан тыш нерсе кылып жатам деп эсептебейсиз. Болгону коюлган максатка жетүүнүн оптималдуу ыкмасын табууга гана аракет кыласыз. Сиздин мындай мамилеңиз кандай жагдайда болбосун эффективдүүлүк менен ийкемдүүлүктүн айкын үлгүсү. Бир жакка баруу планын сиз эң акыркы мүнөттө өзгөртүп койсоңуз болот. Анткени андан кыйла арзан вариант табылып калды. Сиз жаңы долбоорду ишке ашырыш үчүн адамдар менен ресурстардын мыкты комбинациясын табууга аракет кылып жатасыз. Кийинки күчтүү жак ынандыруу. Эгерде сиздин күчтүү жагыңыз ынандыруу болсо, бул сизде белгилүү бир негизги баалуулуктардын базалык системасы бар экенин билдирет. Ал баалуулуктар ар кайсы адамдарда ар башка. Бирок сиз ынандыруусу мыкты адам катары негизги орундардын бирине үй-бүлөнү коесуз. Башкаларга жан дилиңиз менен кам көрөсүз. Рухий жактан мыктысыз. Өзүңүздөгү жана башкалардагы жоопкерчиликтүүлүктү жана нравалык сапаттарды баалайсыз. Бул негизги баалуулуктар сиздин жүрүм-турумуңузга көп жагынан таасирин тийгизет. Алардын аркасында сиз өз жашооңуздун маңызын көрүп, рахаттанып жашайсыз. Сиздин оюңуз боюнча ийгилик бул акча менен атактуулуктан да жогору турган нерсе. Баалуулуктарыңыз сизге багыт көрсөтүп, өзгөрүлгүс артыкчылыктар топтомун тута жашоодогу азгырыктардан, четке чыгуудан оолак болууга жардам берет. Бул өзгөрүлгүстүк сиздин адамдар менен түзгөн бардык мамиленин пайдубалы. Досторуңуз сизди ишеничтүү деп аташат. Ынандырылууларыңыз негизинде башкалар сизге оңой эле ишенип калышат. Мына сага. Бул кийинки күчтүү жак болду. Жана кезекте 7-чиси орто ордуна коюштуруучу деген дагы күчтүү жак бар экен, кызык.
өзүңүздү таап атасызбы? Кайсынысынан таап атасыз? Жаза бериңиз өзүңүзгө. Кайталай кетейин, ар бир адамда 5-тен 12ге чейин күчтүү жак болот. Ордуна коюштура билүү таланты сизде дайыма жагдайдын үстүнөн көзөмөлдү кармап туруу жоопкерчилигин өзүңүзгө алууга үндөйт. Айрымдардан айырмаланып, сиз өз көз карашыңызды башкаларга таңуулоодон ыңгайсызданбайсыз. Тескерисинче, пикириңиз калыптанары менен аны башкалар менен бөлүшүшүңүз зарыл болот. Максат аныкталары менен башкаларды өз тарабыңызга тартууга ашыгасыз. Конфронтациядан коркпойсуз. Тескерисинче, сиз конфронтация абалды жөнгө салуунун биринчи кадамы деп билесиз. Башка адамдар жашоонун жагымсыз жактары менен бет келишүүдөн качса, сиз фактыны же чындыкты, алар канчалык жагымсыз болсо дагы ачыкка чыгаруу зарыл экенин сезип турасыз. Аларды тобокелдикке барууга аргасыз кыласыз, түгүл аларды басып коесуз. Мына сага. Бул кийинки күчтүү жак болду. Жана 8-чи күчтүү жак — коммуникация. Сиз түшүндүрүүнү, сүрөттөөнү, иш-чараларды өткөрүүнү, публика алдында чыгып сүйлөөнү, жазганды жакшы көрөсүз. Айланада жалаң супсак фактылар, окуялар бир калыптуу өтүп жатат. Сиз аларды жандандыруу, энергияга толтуруу, кызыктуу жана көркөм кылуу зарылдыгын сезип жатасыз. Ошондуктан сиз дайыма окуяларды аңгемеге айлантып, башка адамдарга баяндап бересиз. Супсак фактыны алып, аны образ, мисал же метафоралар менен жандандырып коесуз. Сиз көптөр бир нерсеге көңүл бура алышпайт деп ишенесиз. Маалыматыңыз, мейли ал идея, азыктын, табылганын касиеттери же артыкчылыгы, ачылыш же сабак болсун, айтор адамдардын эсинде сакталып калышын каалайсыз. Сиз алардын көңүлүн өзүңүзгө бургуңуз келет, алардын жан дүйнөсүн ээлеп алгыңыз келет. Дал ушул нерсе сизди таамай формулировканы издөөгө, таасири күчтүү сөздөрдү тандоого аргасыз кылат. Ошондуктан адамдар сизди укканды жакшы көрүшөт. Бул коммуникация деген күчтүү жак болду. Кезекте кийинки күчтүү жак 9-су бул атаандаштык. Атаандаштыктын негизинде салыштыруу жатат. Канчалык аракет кылсаңыз дагы, ой тилегиңиз канчалык жакшы болсо да, эгер сиз көздөгөн максатыңызга жетсеңиз, бирок башкалардан ашып өтпөсөңүз, жетишкендиктериңиз сизге эч нерсеге арзыбагандай сезилет. Салыштырышыңыз керек. Эгерде сиз салыштыра алсаңыз, атаандаша аласыз. Ал эми атаандаша алсаңыз, жеңе да аласыз. Ал эми жеңишке жеткендеги сезим менен эч нерсени салыштырууга болбойт. Сиз бааларды жакшы көрөсүз, анткени алар салыштырууну оңойлотот. Атаандаштарыңыз сизге күч бергени менен жагат. Мелдештерди жакшы көрөсүз, анткени аларда сөзсүз жеңүүчү чыгышы керек. Айрыкча сизге мелдештер жеңүү үчүн баардык мүмкүнчүлүктөрүңүз бар экенин билип турганыңызда жагат. Атаандашыңызга жакшы мамиледе болсоңуз дагы, жеңилүүнү татыктуу кабыл алсаңыз да, сиз канагаттануу алуу үчүн мелдешпейсиз, жеңүү үчүн мелдешесиз. Бул 9-чу күчтүү жак болду. Жана 10-чусун айта кетели, өз ара байланыштуулук. Баардык нерсе кокусунан болбойт дейсиз сиз. Буга бекем ишенесиз, анткени баарыбыз өз ара байланышта экенибизди жан дүйнөңүздүн тереңинде билесиз. Ооба, биз өз чечимдерибиз үчүн жоопкерчиликтүү жана өз эрки бар инсандарбыз. Ошентсе дагы биз бүтүн нерсенин бир бөлүгүбүз. Бири-бирибизден, жашап турган планетадан, андагы жашоодон бөлүнүп турганда түшүнгөндөн улам өзүңүздү ынанымдуу сезесиз. Биз бул өз ара байланышта турган сезимди белгилүү бир жоопкерчиликти билдирет да. Эгерде баарыбыз кандайдыр бир чоң нерсенин бөлүгү болсок, башкаларга зыян тийгизбешибиз керек. Анткени ал аркылуу биз өзүбүзгө зыян келтиребиз. Биз башкаларды өз кызыкчылыктарыбыз үчүн пайдаланышыбыз керек. Анткени биз өзүбүздү пайдаланып жаткан болобуз. Бул жоопкерчиликти түшүнүү биздин баалуулуктар системабыздын негизи. Кыракы, камкор, чыдамдуусуз. Бүтүндөй адамзат биримдикте экенине бекем ишенгенсиз, ар башка маданияттагы адамдардын ортосуна көпүрө саласыз. Тактап айтканда дипломат болосуз. Мына ушундай достор, бүгүнкү айтылган күчтүү жактардын ичинен өзүңүздү таптыңызбы? Ылдый жакка жазыңыз. Мен болсо сиздер менен коштошом. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.